27 август күнү болжол менен 11:50 чамасында Атабейт тарыхый комплексинин аймагында аскерлер бара жаткан автоунаа бак түзүп кырсыкка кабылган. Коргоо министрлигинин маалыматы боюнча аскер институтунун курсанттары ал жакка ант берүү үчүн барышкан. Жабыркагандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин ар кандай жаракат алынган 28 адам Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун мекемесине жаткырылган. Бул жерден 5 балабыздын 4-өсү ушул жуманын аягында болсо, биз аскер госпиталына дагы бир жума жатышат. Өздөрүнө толук келгенде, андан кийин ошол ар бир бейтаптын, курсанттын акыбалына жараша отпуск берилет. Отпуск по болезни деп коет. Аны врачтар определять этишет. Андан кийин уже окуу жайга барып окуусун улантышат. Жакшы болуп калдыңарбы? Жылыштык барбы? Орган асыгып азайып калдыбы? Улуттук госпитал неврология бөлүмүндө жалпысынан 5 курсант дарыланууда. Алардын кээ биринин мурду сынса, кээ биринин баш мээси чайкалган. Окуя болгон күнү бул аскерлер артында отурушкан. Ошол учурда кырсык кандайча болуп кеткенин өздөрү түшүнгөн эмес. Маалым болгондой, унааны аскер кызматынын кызматкери айдап бара жаткан. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Кудай буйруса ошо ант берип жаңадан баары жакшы болчу. Кырсык экен, Кудайдын буйругу экен. Биз ушу КамАЗ менен кетип баратып, ушу тормоз кармай калды. Буйругу экен бул да. Эч кимде эч кандай күнөө жок. Ошо биз ичинде элек кечте экенин да билбей калдык, түшүнбөй калдык. Тормоз кармай калды, ушундай кырсык болуп калды. Баары жакшы, буйруса дарыларыбыз жетиштүү. Ошо биздин аскер бөлүмүнүн немелери дагы дарыларыбызды алып келип берип атат. Дарыларыбызды болушунча берип атышат, жардам берип атышат, тамашыбызды берип атышат. Кудайга шүгүр, азыр ден соолуктарыбыз жакшы болуп калды. Өзүбүзгө келе баштадык акыркынан. 27-сине чейин, 4-дөн баштап 27-сине чейин ошо шакта болдук. КМБ өтүп. Присяга берип келатканда ошондой кырсык болуп калды. Машинаны ким айдап келат? Водитель. Атын деле билбейм. Эч кандай жалап жокпу? Жалап жок. Баары жакшы. Баарыбыз ошо бир КамАЗда болчук. Ал КамАЗдын тормоз иштебей калып, ушундай кырсык болуп кетти. Эч кимдин күнөөсү деле жок, эч кандай. Ошо. Аскерге сен өзүң кандай болуп келдиң эле? Кичинемден өзүм калоом болчу бул. Өзүм калоо менен да келгем бияка. 5 аскер курсанттары түшкөн. Келгенде оор акыбалда келишкен. Азыркы учурда мына бардык дарылар, дармектердин жардамы менен азыр акыбалдары орто болуп калды. Кудай буйруса басып жүрүшөт, жылыштык бар. Бардык дарыларды берип атабыз. Кудай буйруса жакын арада уже үйгө чыгарабыз. Ошо канча күндө чыгат, ошону так айта аласыз? Ушул жуманын аягында чыгарабыз, Кудай буйруса. Коргоо министрлигинин аскер башкармалыгынын башчысы, медицина кызматынын полковниги Алмамбет Матисаков жабыр тарткан курсанттарга толук кандуу шарт түзүлүп берилерин кошумчалады. Ал учурда ооруканада жаткырылган курсанттар дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин белгиледи.